Асаналы Калилулу Кытайдан келген этникалык кыргыз. Ал ата бабасынан сиңирген жомокчулук өнөрдү жаштайынан өздөштүргөн. Элдик чыгармачылыкты сактоо жана андан ары даңазалоо максатында ар кандай илимий агартуу иш-чараларына активдүү катышып келет. Мындан тышкары манасчы эпосту изилдөө боюнча илимий изилдөө иштерине катышууну максат кылган. Учурда Асаналы Калилулу манас эпосунун үчүлдүгүн ар тараптуу изилдөө жана кеңири жайылтуу боюнча алдыда боло турган иш-чаралар тууралуу угуп абдан кубанууда. Айтымында улуттук маданиятка мамлекет эбак эле көңүл бурушу керек эле. Эчак эле көңүл бурулуш керек болчу. Анткени улуттун бир түпкү эң жогорку бул өрнөгү болгон руханий казынасы байлыгы болгон бул манас. Манасты мындан алда канча мурда эле колдоого алса жакшы болмок. Эми азыр деле кеч эмес. Буйруса биздин кыла турган ишибиз али алдыда деп айтабыз. Эми президентибизге терең ыраазычылык. Манас мектептер арасында болобу же кандай болот, баардык эле жерде маданий иш-чараларда керек болсо салттуу маданий иш-чаралар болобу же тойлордо болобу манас менен башташ керек. Быйыл президент кол койгон кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы болгон манас эпосунун үчүлтигин ар тараптуу изилдөө жана кеңири жайылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыктын алкагында бир катар иш-чараларды өткөрүү пландаштырылууда. Анын алкагында биринчи кезекте эпосту комплекстүү изилдөө күтүлүүдө. Эпос айтуучулардын айтымында бул улуу окумуштуулардын изилдөөлөрүнүн жакшы уландуусу болот. Манастагы медицина кандай, аны медиктер изилдесе, ошол эле манасчылар менен кошо иликтесе, манасчылар манастын текстин билген менен медицина жагынан балким айрым нерселерди билбейт. Астрология, астрономиясын, физикасын, географиясын, тарыхын дегендей түркүн тармактар боюнча дагы өзүнчө изилдесе болот да. Манастагы саясат кандай эле биринчи кезекте. Бүгүн биздин жетекчилер ошондон кандай сабак алса болот. Манас баатыр, Манас табыз жок жерден мамлекет кураган. Биз эмне үчүн бар мамлекетти асырай албай атабыз деген кезде биринчи кезекте мамлекет ишмерлери, жетекчилер, төбөлдөр сабак ала турган жерлер бар. Бул үчүн улуттук манас жана Чыңгыз Айтматов академиясынын алдында кыргыз элинин материалдык эмес маданий мурастарын изилдөө боюнча илимий изилдөө институту түзүлөт. Биз өзүбүздүн руханий, материалдык эмес маданий мурастарыбызды сактап коргоп калууга керек болсо өнүктүрүүгө, андан ары кийинки муундарга жеткирүүгө деген ар тараптуу өзүбүздүн аракетибизди көрүшүбүз керек. Ошол себептүү президенттин жарлыгына ылайык Кудай буйруса мынакей ушу биздин академияда атайын ошо материалдык эмес маданий мурастарды илимий изилдөө институту түзүлгөн атат. Бул институт өзү керек, зарыл. Жарлыкка ылайык кыргыздардын материалдык эмес маданий мурастарын даңазалоо жана ага аяр мамиле кылуу өлкөнүн мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын стратегиялык милдеттери экендиги аныкталган. Буга байланыштуу министрлер кабинетине аны ишке ашыруу боюнча концепцияны жана иш-чаралардын планын иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырылды. Бул концепциянын ичинде эми манасчыларды колдоо, манас айтууну жайылтуу, жаш манасчыларга стимул берүү, андан тышкары улуу манасчыларды эскерүү, улуу манасчылардын ар кандай юбилейлик иш-чараларын өткөрүү, китептерди басып чыгаруу, манас эпосун башка бир ар кандай формада элдин арасына жайылтуу, театрда, операда, балетте, сүрөттө жана башка багыттарда манас эпосу менен айкалыштырып, ошону ар бир жаранга жеткирүү биздин негизги милдет. Мындан тышкары министрлер кабинети Боз Бөлтөк тоосуна манас төр скульптуралык жана тарыхый архитектуралык коргоо макамын берет. Ошондой эле министрлер кабинети бул коруктун курулушунун долбоорун, каржылоо булагын аныктоо менен аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгат. Манас төр аттуу тарыхый архитектуралык, скульптуралык комплекс куруу боюнча сунуштар буга чейин эле түшүп келген. Муну эми архитекторлор менен, жергиликтүү эл менен мындайча айтканда тереңдеп иштеп чыгабыз. Бул мындай айтканда
мындай бир өтө терең бир маани берип шашпай иштей турган иш. Ошондуктан бул баары келечекте көрсөтүлөт да. Президенттин жарлыгын ишке ашыруунун алкагында улуттук мурастардын тизмеси сакталат. Муну менен катар ага илимий, тарыхый жана академиялык баа берилет. Улуттук мурасты коргоо жаатында манас эпосу жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгуу пландалууда. Акмөр Нурдинова, Бакыт Кыязов, ЛТР Бишкек.